Келиңиз эекти бияка коюп коюңуз. Чекенди кап туруңуз. Алчакан Аманбаева жаш кезинен бери конокконду көз оорусу менен ооруп келет. Дарылануу үчүн атайын Борборго келген. Оорунун күчөп кетишинин себеби өз алдынча үйдө дарылана берген. Больницага жаткан жокмун. Аны үйдөн эле дарылап, үйдөн дары-пары коюп, ошентип жүрдүк. Анан бул эбечип жастоо болот эле деп врачтар ошентип жатпай, өзүм да караңгылык кылсам керек. Бүгүнкү күндө смартфон жана гаджеттердин көбөйүүсү жашоону жеңилдетсе, экинчи жагынан адамдын ден соолугуна залакасын тийгизип келет. Азыркы тапта көбүн эсе жаш балдар көз ооруларына чалдыгып жатышат дейт дарыгерлер. Биринчи биздин балдарыбыз төрөлгөндө плюстар менен төрөлөт да, дальнозоркость новорожденных деп коет. Ошо анан 7 жашка чыкканда ошо плюстардын баары кетет, анан деген норма, нормалдуу болуп калышы керек да. А вот жанагы гаджеттер менен жакын момундай канча адам баласы, балдар ушундай жакын карап эме кылса, көзүнө күч салса, ошончо минустар пайда боло баштайт. Мына сизге компьютерный очки, мунун эки түрү болот. Көз ооруларын алдын алуу үчүн ага туура кам көрүү керек. Мисалы, компьютердин алдында отурганда атайын көз айнекти кийүү зарыл. Көз айнек желимден жасалган, азыр 21-кылымда баары чтобы жеңил, удобно отурганга, ошон үчүн биз көбүнчө желимден предлагать этебиз. Анткени айнек мурдакы кылымда болчу, айнек кийгенде оор болот, бирок айнек чийилбейт. Желим болсо чийилип калат. Компьютердик очкини предлагать этем. Жылы Жапониянын Таки университетинин изилдөөчүлөрү арыктоочу көз айнекти иштеп чыгышкан. Бул көз айнекти кийген адам өзүнүн идишинен 2 эсе көбүрөөк тамакты көргөн. Мындай көз айнек ашыкча салмактуулуктан арылууга жардам берерин айтышкан. Айзада Нураделова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.